Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу сагынычтуу угармандарыбыз. Мына бүгүнкү күн дагы келип тез эле сиздер менен үй-бүлөлүк окей радиосунда Ашар уктуруусунда кайрадан жолугушуп жатабыз. Адаттагыдай эле 1 саат бою кызматыңыздарда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болмокчу. Саламатсыңарбы биздин сүйүктүү угармандарыбыз. Жаңы жылыңар менен деп айткым келет. Кар жааганга байланыштуу эшикте аппак болгон кар, өзгөчө сонун маанай, таза аба. Анан Сейил экөөбүз эфирдебиз. Ооба, чындыгында ар бир жыл мезгилинен же болбосо деги эле ар бир аба ырайынан суук болсо тазалыгын көрсөк болот, ысык болсо суук күндөр да келет деп айтор. Кандай гана жашообузда кырдаал болбосун, ошол кырдаалдын позитивдүү жагын көрө билсек жана ыраазы болгонду билсек, жашоо өз нугунда, жайында болмокчу. Бүгүн ардактуу угармандар, биз оңой эмес оор теманы талкуулайлы деп турабыз. Анткени бүгүнкү күндө Узар эженин дагы менин дагы практикамда бул көрүнүш кенен орун алып, көптөгөндөрдүн тынчын алып келет жана көптөр өздөрү аңдабай эле ушундай адам менен жашап атканын жана өзү дагы ошол адамдын ролунда экенин байкабай калабыз. Ошондуктан бүгүн кайсы бир деңгээлде мен баягыда ойлонуп атып, Узар эже бир нерсени байкадым да, биз Ашар уктуруусу аркылуу угармандарыбызга кадимкидей психологиялык билим берип атыптырбыз. Кошулат студенттерибиз. Ооба, жигердүү, ар дайым угуп турган биздин кыргыз элибиз. Өздөрүнө мен ойлойм, ар бир адам ушул биздин радио эфирди уккандар өзүнө туура билим алса, анда жашоосуна колдонуп кетсе болот. Анан балким бири-бирине жардам берип, өзүнө да жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Адамдын сезимдери, психологиялык абалы жөнүндө менимче башка жактан, окей радиосунан сырткары башка жактан мынчалык маалымат берген булакты көрө элекмин, уга элекмин. Демек, сиз дагы бүгүн жаңы бир термин менен таанышканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул газлайтинг деп аталат. Башкача айтканда, жалпак тил менен түшүндүргөндө бул психологиялык зордук, зомбулук же болбосо адамдын жан дүйнөсүнө терс таасирин тийгизген зордук, зомбулук деп атасак болот. Азыр биз бүгүнкү уктуруунун алкагында газлайтер деген ким, газлайтинг деген эмне, анын кандай белгилери бар, кантип билсек болот, анын симптомдору кандай жана андан деги эле арылууга мүмкүнбү? Ошо газлайтинг, зордук, зомбулукка кабылып аткан адамга кантип жардам бере алабыз? Адистер гана жардам бере алабы же ал адам дагы ошол көз карандылыктан өзү чыга алабы? Мына ушул суроолордун баардыгына кенен кесири жооп беребиз. Деги эле зордук, зомбулук темасына карата сизде өзүңүздүн пикириңиз болсо, же болбосо сурооңуз же андан сырткары эле жүрөгү өйүп жүргөн маселеңиз болсо, анда адаттагыдай эле биздин WhatsApp кызматыбыз иштеп жатат. 0705 53 16 64 сандарында. Түз байланышка да келиңиз 91 19 19 сандары аркылуу. Ал жакта дагы өз үнүңүздү жаңыртып кетсеңиз болот. Же болбосо Facebook баракчасында да түз байланыштабыз. Ал жакка комментарий калтырсаңыздар сөзсүз түрдө окуп беребиз. Эми газлайтинг дегенге биринчи аныктама бергенге аракет кылып көрөлү. Бул негизи мунун белгиси, эгер сиздин жаныңызда жашап аткан адам сиздин дарегиңизге карата көбүнчө мен антип айткан эмесмин, сен бир нерсени сен адашып жатат окшойсуң, ой бул жөн эле тамаша болчу, акыркы убакта өтө эле сезимтал болуп кеттиң го деген сүйлөмдөрдү же болбосо сөз айкаштарын угуп жаткан болсоңуз өз дарегиңизге карата, анда сиз бир аз абайлап анализ кылып көрүшүңүз керек. Анткени газлайтер адам, газлайтинг өкүм сүргөн жерде ушул сүйлөмдөр көбүрөөк орун алышы мүмкүн. Эми газлайтинг деген эмне? Бул психологиялык зомбулуктун бир түрү. Бул жерде манипулятор болуп өткөн окуяны карандай эле четке кагып, андай болгон эмес деп фактыларды таптакыр жокко чыгарып, курмандыкка кабылган адамды шектенүүгө алып келип, мен чын эле акылман айнып бараткам го, анда мага ушундай сезилип кеттиби деп өзүнө болгон ишенимди, болгон окуя жөнүндө же мен бул өңүмдө болдубу же түшүмдө болдубу деп шектенүүгө алып келгенге чейин жеткирген адам бул газлайтер.
Менимче түшүнүктүү болуш керек. Бүгүнкү күндө газлайтер көп учурда адамдын сезимдерин барктабайт, адамдын сезимдери менен эсептешпейт, башка адамдын ийгиликтерин дагы баалабайт, кыскасы. Анан акырында курмандык адам, зордук зомбулукка кабылган адам өзүнө карата ишенимди жоготуп, өзүн мындай алсыз сезе баштайт. Адам бара-бара өзүн эмоционалдык жактан стабилдүү эмесмин, мен адекваттуу болбой баратам деп кыскасы өзүнөн шектене баштайт дагы. Анан газлайтер бул жерде толук көзөмөлдүү, мамиледеги толук көзөмөлдү өзүнүн кукугуна алып каалагандай кылчайт. Бул жерде манипулятор негизи эле газлайтер бул үй-бүлөдө, жубайлардын мамилесинде, жумушта, достор арасында, жетекчи тараптан, керек болсо селф газлайтинг деген да бар экен. Бул өзүнө өзү дагы психологиялык зордук, зомбулук көрсөткөн адамдар бар экен. Бул термин деген 20-кылымдын ортосуна кириптир. Газовый свет деген кинодон кийин ушул термин ишке киришип, айтор ал жерде кыскача кинонун мазмунуна токтоло кетсек, жубайлардын мамилеси экен. Ал жакта күйөөсү бай өзүнүн келинчегинин мурасына ээ болуш үчүн ушу газлайтингди колдонуп, аны биринчиден ырдоо талантын четке кагып, сен эч кандай үнүң жок, сенде эч кандай талант жок деп, анан карьерасын таштатып, өзүнүн өсүп чоңойгон үйүнө алып келип, андан кийин болсо үйдө бир кызыктай атмосфераны жаратып, кыскасы кызга ушул жактагы болбой эле турган нерселерди болуп атат деп, акырында кыз өзүнүн акылынан айнып баратканына ишенип, кыскасы ушул абалга чейин жеткирет экен да жубайы. Менимче бул кинодогу көрүнүш, мен ойлоп атам, жашоодон алынган эле көрүнүштү кино кылып чыгарышкан. Анан бүгүнкү күндө дагы бул орун алып келет. Узареже, сиз жана эле жогоруда айттыңыз, менин жакында эле консультациямда ушундай газлайтингке кабылган айым болуп келип кетти. Күйөөсү ушундай психологиялык зомбулук көрсөтөт экен дедиңиз эле. Балким дагы кененирээк айтып бересиз, кандай, мисалы, кантип байкадыңыз анын жолдошу газлайтер болуп жаткан, психологиялык зомбулук көрсөтүп атканын? Мен ушул айым менен иштешкенде күйөөсүнүн мындай сүйлөгөн сөздөрү, келинчегине болгон мамилеси, жеке ушу келинчегине болгон мамилеси, анан бул нарциссти карап чыкпадык беле өткөндө, тип боюнча нарцисс деген аталган адамдар өздөрүнүн ошо жүрүм-туруму менен психологиялык тип болуп эсептелет. Ал дагы бирок бул нарциссттан дагы ошо газлайтердин ошо көрүнүштөрү көбүрөөк экенин аныкталып, ошо консультация учурунда сүйлөшүп атканда ошол келиндин айтканы боюнча ушундай болуп чыгып атат да. Эмне дегенде келин өзүн курмандык катары, жертва катары эсептейт, а күйөөсү болсо кадимкидей мындай бийлик кармап турганда, бийликти колуна алган, анан манипуляция кылган учурлар, анан жанакындай сен унутуп атасың, биз өткөндө эле сүйлөшкөнбүз, сен оюңдан чыгарба, бул сен болгон сенин оюң, сен ар дайым эле мындай. Келинчегим менен сүйлөшкөндө ошол экөө бири-бири менен бир маселени талкуулаганда дагы келинчеги өзүн ар дайым сүйлөшүп аткан учурда өзүн күнөөлүү сезе берет да. Сен кайра жакшылап түшүнбөйсүң, сен билимиң жетпейт, сен деген төмөн ойлоносуң дайыма, эч жагы эле жашоо өзгөргөн, дүйнө жүзүндө кырдаал такыр өзгөрдү, сен дагы эле билбейсиң, минтип жүрө берсең анда билимиң жок, ошол ойдон сен калып каласың. Сен жаныңда болгондо мен өзүмдү аябай начар сезем, анткени сен билимиң жок деген сыяктуу, анан сага жараша берет, ушундай ушул ойдон эле жүрө бер деп, анан мисалы жаңы бир өзүнө кийим алып, бир көйнөк кийсе, кийип эле койчу, бул деген сага жарашпайт, каяктан таптың, сен башкалардай аракет кылбай эле кой, баары бир сеники сага окшошпойт, ооба сеники, сени карабайт эч ким деген сыяктуу. Бул ошо манипулятивдүү дагы абдан ушундай мамиле болуп атпайбы? Башканы басынтуу, ар дайым аны ишендирүү.
сен ошондойсуң деп. Анан бул келин өзүн күнөөлүү сезип, мен чын эле менин билимим төмөн, мен бул күйөөмдөй билимим жок, мен эчтеке жарабайм, окусам деле, мектепте деле жакшы уккандай эле болдум эле, бирок мен жолдошумдун айтканы боюнча мен чынында эле билимим болсо деле мен өзүм аябай эле төмөн элестетем, башкалардай боло албайм, жана бир жерге барганда бирөөлөрдүн арасында өзүмдү аябай ыңгайсыз сезем, анткени ошол сөздөрдү эстей берем дейт да. Күйөөсүнүн сөздөрүн эстей берип, мен эч ким менен сүйлөшпөйм дейт, бирөө суроо берсе жооп бербегенге аракет кылам, теманы буруп кетем дейт. Анткени баягы конокко барабы, бирөөлөрдүн арасына барганда күйөөсү аябай өзүн мындай алып жүрөт, абдан элдин арасында эле жүрөт, аны тегеректеп тургандар болот. Аял болсо ошо өзүн мындай келгенине эле ыраазы болуп, ошол жерге киргенине эле ыраазы болуп отурат да. Демек ошо газлайтерди бул үй-бүлөсүндө да дедик, сейил, анан балдар менен дагы мамилесинде, анан иштеген жеринде дагы өзүнүн алып жүргөнүн, ошондой азыркы өйдөдө дагы кошумча белгилерин айтабыз, ошондой өзүн алып жүргөн адамга барабар да. Негизи саясатчылардын арасында да болот. Негизи ошо газлайтер деген терминди көп убакыт болду дедиң, Сейил? 20-жылдын ортосунда 1944 англис тилинен которулганда газовый свет деп айттык. Бул газовый свет күйдү, газдан свет чыкты, күйдү, анан бул өчө элек дегенди билдирет да. Саясатчылар негизи америкалык Кошулуш Штаттарда Трамптын инаугурациясы болду го, буга чейинки президенттин, азыркыга чейинки президенттин ошол учурдан баштап колдонгон экен, 2018-жылдан баштап өтө көп колдонгон экен да Америкада. Эмне дегенде саясатчылар баягы эле элди ишендирип коет деген көрүнүшкө жакында. Алар айта берет, бирок эл макул болуп кайра эле ишенип, анан силер өзүңөр күнөөлүү, силер өзүңөр күнөөлүүсүңөр, силер аракет кылбай атасыңар, ошон үчүн биздин экономикабыз төмөн, ошон үчүн бизде ушундай араздашуулар көп жана башка деп, ошо эл кайра өзүнө биз начарбыз, биз жаманбыз, ошон үчүн биздин балдарыбыз дагы жана билимибиз да начар дегендей. Керек болсо бул газлайтер элдин бир эле адам эмес, тегерегинде чоң компания болсо ошолорду ишендирип кое алат, чоң сандагы группаны дагы адамдарды ишендирип коюшу мүмкүн экен. Бул өзүнчө эле бир чеберчилик экен да. Чеберчилик. Анан муну аябай бир аракет кылып деле кылбайт, анын бир табигый өзү ушундай профессионалдуу алып жүргөндөй адам да. Андан аны карап мындай начар киши деп деле айтпайсың. Өздөрүн аябай карап, көпчүлүгү жакшы кийинип, таза жүрүп дегендей, анан башкалар карап суктанып тургандай да алып жүрүшөт да көп учурда өздөрүн. Газлайтингдин бир нече белгисин айта кетели. Жогоруда Узар эже да санап кетти. Эгер сизде мен кылып аткан нерсемин баардыгы туура эмес окшойт деген шектенүү болуп атса, же болбосо сиз дайыма эле өзүңүздүн жеке каалоолоруңузду экинчи планга жылдырып атсаңыз, жан дүйнөңүздө дайым тынчсыздануу жана өзүңүзгө ишенбестик болуп атса, дайыма өзүңүздү күнөөлөө, баардыгы туура эмес болуп атат окшойт деп, анан кенедей майда чүйдө мындай күнүмдүк эле турмуштагы бир күнүмдүк маселелерге байланыштуу чечим чыгарууда да кыйналып атсаңыз, анткени коркосуз чечим чыгаргандан, өзүңүздү өтө эле сезимтал болуп, өтө эле ыйлак, өтө эле бир жүрөгүмө жакын кабыл алып атат окшойм деп шектенип атсаңыз өзүңүздөн, мурун сизге кубаныч тартуулаган иштерден таптакыр рахат албай калсаңыз, баягы жашоого болгон кызыгуу же болбосо мындай шатыра шатман, шайыр жүргөн баягы адам жок, таптакыр эле бир үңкүйгөн, кабак ачылбаган адамга айланып калган болсоңуз, анан кечке эле баардык адамдар, ата энеңизден деле, өмүрлүк жубайыңыздан деле, коллегаларыңыздан деле сиз деле себептүү деле кайра кечирим сурай берген адатыңыз болуп калса, кечирип койчу, кечирип койгулачы деп кээ бир адамдардан ушуну көрөм да. Ой, кечирим сурап керек эмес, эчтеке болгон жок десең деле, кечирип койчу, менин күнөөм деп эле баардык адамдардын күнөөсүн өз мойнуна ала берген адамдар. Демек, бул
сөзсүз түрдө ошол адамдын жанында эң жакын адамы же болбосо дайыма бир чөйрөдө жүргөн адамы бирөөсү газлайтер деп айтсак болот, зомбулукчу деп айтсак болот да. Психологиялык жактан дайыма зомбулук көрсөтүп кеткен адам менен жашап атат. Демек бул жерде биз сөзсүз түрдө коңгуроону кагып, жардамга кайрылып, кыскасы бул абалда калбашыбыз керек. Газлайтер өзүнүн мындай кимге ошол өзүнүн көңүлүн буруп, мисалы жубайлар деп айтып кеттик, ошол күйөөсү газлайтер болсо, анда аялын дайыма мындай бир кырдаалда кырмап турганга аракет кылат да. Мисалы ошону ишендирип улам сен ушундайсың, ал өзү жөнүндө эч кандай жаңы ойго ээ болбош керек, туура ойго, өз жөнүндө чындыкты табууга тоскоолдук кылат да. Мисалы ошол эле айымдар менен иштеп атып, биз эмнелерин айтып кетебиз, келиңиз аныктайбыз, сиз чынында эле ушундай эчтекени түшүнбөгөн, билимиңиз төмөн, эч нерсе колуңуздан келбейт, ушунчалык деңгээлде өзүңүздү кабыл аласызбы деп сурап чыкканда, анан жок, тескерисинче, бул адамда толгон токой ичинде сонун байлыктар бар, ой жүгүртүүсү дагы, таланттуу, бир колунан бир нерсе, бир көп эле нерсе келген айым, апа, аял болобу. Бирок күйөөсүнө ишене берип, анан өзүнө ушундай төмөн баа койгондо, эгерде өзү жөнүндө жакшы ойго ээ болуп, анан өзгөрө баштаганын көрсө, газлайтер буга сигнал катары болот. Ал көрүп, эмне, сен каяктан билип калдың муну, эмне, бир жерден окудуңбу, алар айта берет деген сыяктуу, өзүн кайра жанакы мурунку деңгээлге алып келүүгө аракет кылат. Анан үй-бүлөгө бул албетте баарына таасир этет да. Ошон үчүн керек болсо туугандары менен катташтырбай койгондор бар. Укпа, алар айта берет, ата энеңди укпа, мен чечем бул жерде деп, ата энеси менен же туугандар менен сүйлөшөм деген учурда, мисалы келин, алардын ою башка болуп атканын уккан, билген газлайтер алар менен толук керек болсо баардык мамилени токтотконго аракет кылат да. Сүйлөшпө, мен укпайын, эч ким чалбасын, эч ким эчтеке дебесин деп. Бул кадимкидей күчтүү манипулятор. Ырдактуу угармандар, бул үй-бүлөлүк окей радиосунда Ашар уктуруусунда биз психологиялык зомбулуктун бир түрү газлайтинг жөнүндө сүйлөшүп жатабыз жана анын белгилери, кандай жүрүм-турумдарды кылат, эртеден бери айтып берип атабыз. Эгер сизде суроо болсо, бүгүнкү темага байланыштуу же болбосо деги эле өзүңүздүн жашооңузда чече албай жүргөн маселеңиз болсо, анда карамагыбызда 40 мүнөттүн ичинде биздин WhatsApp сандарыбызга өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазбай эле анонимдүү түрдө көйгөйүңүздү жазып жиберсеңиз болот. Биз сөзсүз түрдө убакыттап жооп беребиз. Биздин WhatsApp сандарыбыз 0705 53 16 64. Түз байланышка да чыгыңыз 0312 91 19 19 сандары менен, же болбосо Facebook баракчасында өзү катталуу болсоңуз, ал жакта дагы ок радио деп кирсеңиз түз көрсөтүүдөбүз азыр. Менде мындай бир параллелдүү окшоштуктарды тапканга азыр мындай биздин угармандарыбыз менен чогуу карап кетким келип атат да. Өтөдө биз мындай жубайлар деп айткандай болдук. Жубайлар бир үй-бүлөдө, биз эми үй-бүлөлүк радио болгондуктан, албетте үй-бүлөнүн ичинде ошондой адам жокпу деп аныктаганга аракет кылып атпайбызбы. Келиңиздер, өзүңөрдү тааныгыла, карагыла, балким сиздер ошондой адам менен жашап турганда, же өзүңүз ошондой газлайтер болуп жүрбөңүз деген азыр угуп аткан угармандар менчи өздөрүн текшерип көрсө болот. Жубайлардын эле ортосунда эмес, газлайтердин бийлигинен аябай жабыркаган бүгүнкү күндө адамдар аз эмес да. Анан биз сүйлөшүп келгенде күйөөсү жакшы эле адам болушу мүмкүн, газлайтер эмес, бирок атасы мисалы ошондой адам болуп келген. Ошо кичинекей чактан башталган окуя азыркыга чейин күйөөсү деле ишендирип атса деле, жакшы, сен мага баардыгы жагат,
мен жаман эч нерсе тапкан жокмун десе, өзүн ошондой мурунку атасы айткандай же апасы айтып келгендей үй-бүлөдө чоңойгон учурда ошол уккан сөздөрдү, балким мугалимден, ошондой газлайтер мугалим болгон, ошентип сын пикир айтып, жанакындай сөздөрдү айтып, сен оңолбойсуң, сен мындай унучаксың, баягыда сүйлөшкөндөй эле сен дагы эле ошол эле төмөн учурдасың, төмөн баалуу аны же такыр эле баалообу, ошол жерден да келип чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн байкаңыздар, балким жаныңарда адам андай эмес, туугандарыңардын арасында мындай эч ким деле жок, бирок эстегиле, балким сиздер бирөөнүн колунда чоңойгонсуңар, же балким атаңар да ошондой адам болгон. Биз эми жубайлардын ортосунда аны балдарды да айтып кетпедикпи? Селге балдарды да карап кетпейлиби? Ата энеси ошол газлайтер ата болот, мисалга алалы, газлайтер ата балдарына кандай мамиле кылат сел? Кандай мамиле кылып, балдар кандай балдары менен кандай мамиле болот? Баалабы, кайра эле төмөн баалоо. Бала мисалы аябай бир татаал сабактан 5 алып келген болсо, ата мен 5 алдым бүгүн, 5 койбоду мугалим деп кубанып дневнигин, күндөлүгүн алып келип көрсөтүп аткан болсо, атасы газлайтер ата мындай деп жооп бериши мүмкүн: кана 5 койду, бул сабактан 5 эле алышың керек болчу. Негизи мен мектепте окуп жүргөндө мындай далайын, мындай теманы же мындай материалды, мындай 5терди далай алгам. Окуш керек, окуганда эмне кыласың анан? 5 албай көрчү деген сыяктуу. Демек кыйратыптырсың жобосу. Анын эмнесине мактанып атасың? Ушун сөздү уккан бала ушунчалык кубанып келип атасына көрсөтүп атканы, мактанып, ооба, бул бала тараптан нормалдуу, мактанып өзүн ушу жетишкенин көрсөтүп атканда, ошол учурда ичинен эмоционалдуу жагынан сындыруу болуп эсептелет. Качан атасы жанакындай баалабоо, төмөн баалоо, ушул элеби кылганың ушул? Мен сен учуруңда, мен сенден кыйын болгом, мен деңгээлиме жетсең анан ошондо келесиң деген сыяктуу. Бул балага келечекте чоңойгондо бала өзүнө ишенбестик, өзүн кантип, жок, атам баалачу эмес, мен андай деңгээлге жете албайм, атам эң бийикте турган атам, а мен болсо канча 5 алсам дагы мен баары бир атамдай боло албайм дегенге барабар болуп келет да. Демек ушул биз дагы ата энелер, урматтуу угармандар, угуп аткан болсоңор, балдарыңар менен сүйлөшкөндө дагы ошол баалабоого же төмөн баалаганга же ушул элеби, ушундайбы, же көңүл бурбай коюп, ооба, барчы күндөлүгүн көрсөтпөй эле койчу мага деген сыяктуу сөздөрдү айта берүүбүз. Бул дагы керек болсо жана газлайтердин куралындай болуп калат. Газлайтердин методуна ошонун окшоштугу бар болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн абайлаңыздар. Балдарга көңүл буруу, бул дагы биз айтып келе беребиз көп эле учурда, өзгөчө көңүл буруу керек. Балдарды шыктандыруу, балдарга туура чындыкты айтуу жана аларга жакшы үлгү болуп берүү. Бул дагы биздин ошо радио аркылуу көп бул методду, принципти айтып келе беребиз. Биз азыр бир музыкалык чыгарма угуп алалы дагы, андан соң темабызды улантабыз. Үй-бүлөлүк окей радиосунда Ашар уктуруусу жүрүп жатат. Сиздер менен психолог мен Сейил жана кесиптешим Узар эже. Бүгүн карамагыбыздагы жарым сааттын ичинде дагы деле болсо сиздердин кызматыңыздардабыз, ардактуу угармандарыбыз. Суроо, сунуш, пикир болсо жазыңыздар. Саламатсыздарбы, жакшы берүү деген кыскача кабар келиптир. Рахмат. Дагы жазып атат биздин угарманыбыз, күтүп туралы дагы. Темабызды уланта берели. Бүгүн биз газлайтинг деген бир термин менен сиздерди тааныштырып атабыз. Бул психологиялык зомбулуктун бир түрү. Биз зомбулук десе эле көп учурда физикалык же болбосо сексуалдык зордук зомбулукту эле зомбулук деп атайбыз да. Калган нерселерди эми бул жашоодо деп кабыл алып, моюн сунуп жашап келе беребиз. Бирок кээде кол көтөрбөй туруп, кээде билинбей эле адамды психологиялык жактан жабыркатып, жер менен жексен кылып, таптакыр адамды талкалап,
кээде мага бир мындай айымдар көп кайрылып калат да. Жаш кезимде тыкылдаган, өзүмө ишенген, колумдан тим эле иштин баары келген ушундай бир башкача адам эле турмушка чыккандан баштап сенин мээң иштебейт, сенин колуңан келбейт, жарашпайт сага, сен сүйлөбөй эле койчу, мен ушинтип атып, анан баягы өзүнө карата ишенимди жоготуп атып, адам аягында мен мендигинен ажырап калган аялдар көп кайрылат да. Мен эч ким эмесмин, мен киши эмесмин, мен ушу күйөөмдүн аркасы менен киши болуп жүрөм деген деңгээлге жетип калганда, мына бул жакта ким турат? Ошол газлайтер деп айтсак болот да. Келгиле бүгүн анализ кылалы дагы, анан бул зордук, зомбулукту дегиле кантип токтотсо болот? Бул биздин бийлигибиздеби? Эмне кылсак болот? Мына ушул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Ага чейин сиздер биздин WhatsApp кызматыбызга дагы деле болсо жазсаңыздар болот. 0705 53 16 64 түз байланыштыкы 91 19 19. Facebook баракчасында дагы түз байланыштабыз. Кош келиңиздер. Эми мындай мамиледен кандай чыгуу керек же эмне кылыш керек мындай учурда газлайтер менен жашап аткан адамга? Эгерде биз өйдө да атап кеткен көрүнүштөрдү өзүңүздүн жакыныңыздан көрүп аткан болсоңуз, анда өзүңүз менен иштешиңиз, сөзсүз өзүңүз кандай адамсыз ошону аныктап чыгыңыз. Чынында эле ал айтып аткандай болуп атабы, же сиз кадимкидей ошо Сейли азыр атап кеткендей, мен жаш кезимде жаңы үйлөнгөндө ушундай аял болчумун, көп нерсени жактырып, таланттуу, көп нерсени мындай бир айырмасы асман менен жердей, азыр мен башка болуп калдым деген айымга дагы сөзсүз түрдө жардам керек. Мындай учурда жакшы түшүнгөн бир курбу, балким бир өзүнө мындай ишеничтүү адам болсо, анда башкалардын да оюн өзү жөнүндө билүү абдан жакшы жардам берет да. Балким таанып жүргөн достор, аяштар, чынында эле мен ушундаймынбы, күйөөм айтып атат эмес, сөз муну абайлаш керек. Күйөөм айтып атат, ушундайсың деп атат деп эмес, бирок мага айткылачы, мен ушундай ойлорду угуп атам өзүм жөнүндө. Такыр эле мен төмөн, сен кийингениң да жакпайт, сен сүйлөгөнүң дагы орду жок дегенге силер кошуласыңарбы деп алардан акырын абайлап суроо, анан алардын оюн дагы угуу. Жок, такыр эле андай эмес, сен эмне, ким айтты сага? Жок, сен мындай биз конокко барган сайын сен тим эле ушундай соонун кожойкасың, үйүң тим эле жаркырайт, балдарга да сонун апасың дегендерди уккан болсоңор, анда албетте бул сиздерге чоң жардам, чоң плюс. Анткени башка адамдардын ою башка болуп чыгып атат. Андан тышкары албетте жардам сураганга эч мүмкүнчүлүк болсо, ушул нерседен кайтпагыла, специалист, адис менен иштөө керек. Бул жерден дагы балким психолог менен кездешип, сүйлөшүп барып, же онлайн сыяктуу сүйлөшүп, кыскасы өзүңүз жөнүндө ушундай абалда болуп атам, мага жардам керек деп кайрылсаңыз, сиздерге ошол жагда да жардам берет, сөзсүз. Жакшы билген адис. Анан кээ бир нерселерди, мисалы эски тутуу жагынан дагы баса белгилеп кеттик. Сен унутуп атасың, биз ушундай сүйлөшкөнбүз, газлайтер ушул методду колдонот эмеспи? Өткөндө эле сүйлөшкөнбүз, кайра унутуп атасың сен, ден соолугуң начарлап баратат, доктурга барсаңчы унутчак болуп баратасың. Өткөндө эле айткам мен сага, кайра кайталап атасың, канча жолу кайталайсың? Ушул барып доктурга көрүн, сен балким ооруп аткан жоксуңбу деген сыяктуу сөздөрдөн кийин анан албетте шек келтирүү болот. Анан ушул жерде сиз өзүңүзгө бир күндөлүкпү, балким бир баракча ачып алып туруп, анан ушул жерге өзүңүз бир ойлоруңузду жазып кетсеңиз, мындай чечтик эмес, мындай сүйлөшкөнбүз деп. Анткени бул көйгөй сиздин эске тутууңузда эмес, көйгөй күйөөңүз же жакыныңыз таанып аткандан, анан жалган сүйлөгөндөн. Анткени жалгандык, жалган сүйлөө, жалган нерсеге ошондой сөздөрдү колдонуу, манипуляция кылуу, баалабоо, төмөн адамды төмөн сезүүгө түртүү, бул ошонун газлайтердин методдору, ошонун бир канча ыкмалары да. Ошон үчүн өзүңүз менен иштешип, анан бир канчага чейин, мисалы мен иштеп аткан айым менен Сейл бир топ
көп жолу жолуктук, жумасына бир жолу дагы деле мындай толук кандуу өзүнө келе элек да. Демек бир топко чейин иштеш керек болот. Эми өзү газлайтер көп учурда эч кандай психолог менен барып сүйлөшпөйт, адис менен. Өзүндө бир көйгөй бар экен, проблема болуп атканын эч кандай ага ишенбейт жана мындан алыс болот. Мен сон эле турам, эч кандай жардам кереги жок. Күнөөнүн баары сенде жана сен барып иште, мен барбай эле турам деген сыяктуу. Ошон үчүн эгерде өзү барган болсо, анан бул дагы абдан көпкө чейин иштей турган учур болот, бирок тилекке каршы ал барбайт. Демек, аябай жакшы сунуштар айтылып кетти. Мага жакты жанагы далил катары. Мына экөөбүз сүйлөшкөндө мен монтип жазып алгам. Мен кичинекей бир блокнот ачып алып, мына могул датада, могул саатта сен ушинтип айткансың, мен атайын сен дагы унутуп калыпсың дегениңди укпаш үчүн мына мен ушинтип жазып алгам. Жолбосо кадимки эле телефонубуздагы диктофонго жаздырып алсак болот деген ой келип атат да, жазып отурбаган. Анын үнү менен далил болсо, анда газлайтер четке кагалбайт. Анткени ал жерде өзүнүн сүйлөгөнү, өзүнүн үнү. Балким тиги жазып алганда да ойлоп атам да, сен муну өзүң эле ойлоп жазып алгансың деп деле айтыш мүмкүн да. Качан анын үнүн жаздырып алганда бул жакшы далил болуп саналат. Анан ооба, атайын адиске кайрылуу, досторго жардам сурап пикирин суроо. Анан негизи эле бизде газлайтингке эмне үчүн көбүнчө душар болуп калабыз? Биз көптөрүбүз байкабай эле элдин пикири менен жашап калгандар барбыз да. Мындай биз өзүбүзгө караганда элдин оюна көбүрөөк ишенебиз. Өзүбүзгө өзүбүз баа бербейбиз, эл берген баа менен жашайбыз да. Эл мындай атпайбы, эл тигинти атпайбы, эл эмне дейт депчи. Анан ошондуктан биздин өзүбүз жөнүндө ойлорубуз, өзүбүзгө карата сезимдерибиз дайым четке жылып келгендиктен газлайтер муну аябай сонун өзүнүн куралы катары колдонот дагы. Биздин өзүбүз жөнүндөгү сезимдерибизди баасын түшүрүп, сен туура эмес ойлонуп атасың, туура эмес сезип атасың, негизи чынында мындай тигиндей деген шектенүүгө алып келет экен да. Ошондуктан биринчи кезекте биз өзүбүзгө ишенгенди, өзүбүздүн сезимдерибиз менен эсептешкенди үйрөнүшүбүз керек да. Анан биздин эгер өзүбүзгө берген баабыз дагы төмөн болсо, тегерегибиздеги адамдардын баардыгы аябай акылдуу, укмуш эксперттер, а мен болсо ушунчалык акылсыз, мындай орой айтканда мен тупоймун деген сөздөрдү өзүбүзгө карата айтсак, анда албетте биз көп учурда өзүбүзгө эмес газлайтерге көбүрөөк ишенебиз да. Анан ал бул нерсени аябагандай колдонуп кетет. Бизге келиптир, мен дагы жаңы турмушка чыкканда дейт, жолдошум үйдөн чыкпа дей берчү, үйдө болуп тажап кетчүмүн. Балдар төрөлүп, чоңоюп калганда абдан өзгөрүп, анын ордуна жүргүлө, парктарга, эс алуучу жайларга деп алып барып калды. Жаш өскөн сайын акыл калчап калат экен. Биз мүмкүн ошол учурда мен дагы жаш болдумбу билбейм, азыр баары Кудайга шүгүр деген экен. Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин деген элем. Кызым 1-класста окуйт, кызым башкаларга сүйлөбөйт, мектепте да сүйлөбөйт экен. Не кылсам, сиздерге кандай байланышам? Бизге жакшы сүйлөйт, психологдорго көрсөтүшүм керекпи дейт. Жакшы болмок эгерде психологко алып барып көрсөтсөз. Анткени үйдө өзүнүн чөйрөсү 1-класска канча жашында барды, 1-класс жашы жазылган эмес. Негизи эле 1-класс болсо 7-8 жаш. 7-8 жашта бул бала үчүн экинчи кризис болуп эсептелет. 3 жашта биринчи кризис, экинчиси ошо мектеп куракка жеткенде, мектепке барганда. Анткени ал жакта балким кызыңыз түнттеди. Башкаларга мектепте такыр сүйлөбөйт экен, бирок үйдө сүйлөйт дейт, жакшы сүйлөйт. Өзүнүн чөйрөсү, ал жакта өзүнө ишенет, жакындарына айта алат, сүйлөшө алат. Анткени аны уккандар бар, аны кабыл алгандар бар. Ал эми мектепте балким мугалимдин катуу үнүнөн чочулашы мүмкүн. Балдар, кыздар жакшы кабыл албай, чогуу ойнобой же тарынтып коюу жана көп 1-класста бир чоң коллективде ар кандай нерселер боло берет. Ар кандай балдар келет, түртүйүп, ыйлатып, ушундай бир нерсесин буюмун алып алып дегендей. Муну
мындай толук кандуу мындай бир жакшылап изилдеп көрүш керек, анализдеп, анан байкап көрсө болот. Сөзсүз чыгуу жолу бар деп ишенем. Болгону мунун үстүнө иштеш керек. Ооба, психолог алып барып, кеңешип, сүйлөшүп, кызыңыз менен чогуу барсаңыз жакшы. Узар эжеге алып келсеңер болот. Шаарыбызда элдик клиникасында кабыл алат. Ооба, эгерде бул жакта Бишкекте башка бирөөнү издейм десеңиз тапсаңыз болот, башка психологдорду. Эгерде Кыргызстандын кайсы жеринде турасыздар, аны дагы Бишкекте болбосоңор, анда онлайн форматта деле иштешсе болот. Газлайтинг, газлайтерге кайтып келе турган болсок, дагы бир нерсе айтылыптыр да, жакшы экен. Эгер бизде созависимость деп коет го, көз карандылыкка жакындык бар болсо, мисалы башкалардын кабак кашын карап, ушундай адамдар бар го. Аябай настроениясы түшүп калды, минтип калды, жакпай калды окшойт деп, мындай өзүңдүн кызыкчылыктарыңды курмандык кылып, өзүңдүн каалоолоруңду четке жылдырып, башка адамдын маанайы жакшы болсо сеники да жакшы, аныкы түшүп калса сеники да түшүп калган бир адамдар болсок, жана биздин өзүбүздүн жеке баалуулуктарыбыз жок, башкалардын баалуулуктары менен жашаган адамдар болсок, мисалы элементардуу эле үйдө терезе, мен ушуйм, бирок ошого карабай менин жакыныма терезе ачык болгон жагат. Ачык болсун, мейли мен ушсам. Мисалы мага бул тамак жагат, бирок жакпайт, бирок менин жакыным ушул тамакты жегендиктен мен айла жок, мен жей берейин дегендей да. Ушул нерседе биз ушундай өзүбүздү алып жүрсөк, анда газлайтингке тим эле эшигибизди арандай ачып жол бергенге барабар болуп калат экен да. Бул газлайтингке да кандай адамдар дуушар болушат дейт? Булар жок деп айтканды билбегендер жана жеке аймагын коргой албагандар. Бизге карата сыйлабастык менен мамиле кылгандарды, биздин дарегибизге карата одоно сөздөрдү, уят сөгүүлөрдү кадимки эле мындай нормалдуу нерсе катары кабыл алып, ошол көнүмүшкө адат айланып калган болсо, анда бул дагы газлайтерлерге жакшы жол ачып бергендей болуп калат экенбиз да. Демек, жалган сүйлөө, дагы бир кайталап кетсек, ушул жалган сүйлөгөндү жакшы көрүшөт. Анан мындай чоңойтуп, көбүртүп, жабыртып, кумурскадан пил кылып, улам айта берүү. Кээ факты чынында факт болсо, анда баягыда сен ушундай кылгансың, сен дайыма эле ушундай кыласың деп, анан дайыма, эч качан деген сөздү көп колдонот. Анан кайра эле ошол өзүнүн курмандыгын, курман жертва, ошол адамды курмандыгына карата атака башташ үчүн сөздөрү да окшош болуп кете бериши мүмкүн. Уже бул айым же газлайтер негизи аялдардын арасында деле болушу мүмкүн. Газлайтердар бар. Эркек тескерисинче аябай жоош, өзүн төмөн сезген, билими төмөн дегендей өзүн ошондой кабыл алган адам болсо, анда аял колунда толук бийликти кармап турган болсо, газлайтер болсо, анда бул ошол мындай сөздү, сүйлөшүүнү, диалогту колуна алыш үчүн, контроль кылыш үчүн ошондой сөздөрдү колдоно бериши мүмкүн. Баягыны кайра эле баштадың, көрдүңбү? Өткөндө эле сүйлөшкөнбүз. Кайрадан сен ошону баштап атасың. Сен чынында эле бир жардамга муктажсың. Доктурга барып көрүнчү, доктурга барып жатып чыкчы. Докторуң эмне деп атат? Сага точно диагноз коюш керек уже деп. Анан эгерде ошондой бир айдын ичинде бул сөздү улам уга берсе, мындай өзүнө болгон мамилени уга берген адам эмне болот? Бир айдын ичинде балким чыдап дагы жашай берет. Көп түшүнбөшү мүмкүн, сезбеши мүмкүн, бирок жылдап жашаган адам бул кадимкидей бул курмандык болбой калат. Бул негизи депрессивный, стресстен дисстресска өтүп, депрессияга кийин депрессияга өтүп кетип, ошондон жабыркашы мүмкүн адам. Демек, мына айткам деп акырында газлайтер эмне деп айтат? Мына оорукчан деп айткам, ооруп жүрчү, ушундай деп. Анан мунун айынан жанакындай мүлктү, бир квартира талашуу, бир нерсе араздашуу, жерин алып алып дегенде, акчасын алып алып, кредитный карточкаларын алып алып, жумуштан чыгарып туруп, толук бийлик кылыш үчүн, колуна бийлик алыш үчүн ар кандай жолдорго барышы мүмкүн.
Азыр биз дагы бир музыкалык чыгармага кезек берели, анан бул теманы акырындык менен жыйынтыктайбыз. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктап баратат. Ардактуу угармандарыбыз, бул үй-бүлөлүк окей радиосунда кызматыңыздарда психологдор мен Сейил жана кесиптешим Узар эже болуп атабыз. Эртеден бери психологиялык зомбулуктун бир түрү болгон газлайтинг жөнүндө менимче жеткиликтүү ачып бердик окшойт. Белгилерин, кандай адам болот, кандай зордук зомбулукту көрсөтөт, анын максаты эмне экенин айтып бердик. Анан кантип чыкса болот bundan канчалык мүмкүн экендигин да көрсөткөнгө аракет кылдык. Биздеги калган мүнөттөрдө сиз дагы деле болсо өзүңүздүн сурооңузду бергенге үлгүрсөңүз болот. 10 мүнөтүбүз бар экен. 0-705-53-16-64 сандары бул WhatsApp үчүн, ал эми түз байланыштыкка 91-19-19-91-19-19 Facebook баракчасына дагы жазыңыз. Эми акырындык менен бүгүнкү темабызды жыйынтыктай турган болсок, бул жерде мен ойлоп атам да, эгер биз жашап аткан адам газлайтер экенин билип калсак, эмне кылабыз? Башыбызды мыкчып, эмне кылам, эми бул адам менен кандай кылам, эми ажырашып кетмек белем, же болбосо качып каяка бармак элем, ортодо балдар турат деген суроо жаралат да, туурабы? Анан эми мындай айымдар эмне кылса болот? Менимче ойлоп атам, эң эле биринчи адам айымдар же болбосо ошол эле мырзалар, биз көбүнчө айымдар деп кайрылганыбыздын себеби газлайтерлердин көбү статистика боюнча тилекке каршы мырзалар да. Аялдарда дагы кездешет. Бирок курмандык, газлайтингдин курмандыгы биринчи кезекте өзүнүн жан дүйнөсүндө бир аябай бекем, ишенимдүү чечим чыгарышы керек. Болду, мындан ары мени мынчалык кордогонго, мени мынчалык басынтууга, менин кадыр баркымды түшүрүүгө, деги эле мен менен ушундай ойногонго мен жол бербейм. Мени мындай кылууга болбойт деген чечим чыгармайынча экинчи адамга таасир эте албайбыз. Качан биздин жан дүйнөбүздө ушундай бекем, ишенимдүү чечим чыкканда, эгер бул чын эле өзүбүздүн бир жан дүйнөбүздө төңкөрүш болмоюнча, экинчи тарап алар укмуштуудай психолог да болуп калышат, аябай манипулятор болгондуктан алар сөзсүз түрдө адамдын жан дүйнөсүндөгү бекем чечимди сезгенде, жана бул нерсени биз өзүбүздүн тонубузда, денебиздин турган турпатыбызда жана үнүбүздүн чечкиндүүлүгүндө көрсөткөндө, болду, токтот, мен бүттүм, мындан ары мен менен жашасаң мындай жашайбыз, жашабасаң кечирип кой деген бир чечкиндүү үн тукканда, алар балким ошондо дагы өздөрүнө келип, өздөрү менен иштешкенге даяр болушу мүмкүн. Бирок биз дагы деле чүжүрөп балдар үчүн мен каяка бармак элем, жана башка деген өзүбүзгө карата бир ишенимдин жок экенин кичине эле чекесин байкаса, алар үстөмдүк кылгандан үстүндө боло берет. Ооба. Балдарды дагы ойлойлу. Биздин угармандарыбыз угуп аткан ошол газлайтинг эмне экенин, газлайтер кандай болорун, жана ошол эгерде арабызда негизи көп эле учурда кездешет, биз иштешкен адамдардын арасында үй-бүлөлөрдө ошо газлайтер бар болсо, анда бул сөзсүз балдарга таасир этет. Балдар үчүн дегенди мен ошол дагы бир рет кыска айтып кетким келип атат да, балдар үчүн деген принципти байкай жүргүлөчү. Балдар үчүн эмне? Кайсынысы жакшыраак? Балдар үчүн эмне? Балдардын коопсуздугу маанилүүбү, балдардын менталдык, психикалык ден соолугу маанилүүбү? Психикалык эле эмес, бул жакта денелик жагынан дагы, анткени бири-бирине таасир этет эмеспи? Жакында ошол мен иштешип аткан келин менен сүйлөшкөндө, ал келиндин кызы тамагы ооруп, гнойный ангина болуп, үйдө туруп эле эч ким оорубайт, кыздын эле ангинасы баштала берет дегени, ошол экөөбүздүн мамилебизди көрүп алып, кызым ошондо кыйналган жокпу деген. Ангина бул психосоматиканын, ошол оорулардын бир белгиси. Качан бала, кыз мындай именно тамагы менен байланыштуу болот бул нерсе. Анан муну да байкай жүрүңүз дедим да, анткени бул бала тараптан сигнал
катары боло бериши мүмкүн. Көп ооруп, оорукчан болуп, бала ашказан ооруп, мындай башы ооруп, ушундай бир сигналдарды берип аткан болсо абайлаңыздар, караңыздар, балким чөйрөдө, айланасында ошондой бир мамилешүү болгон жокпу. Балдар буга катыша берип, балдар уккан жок, балдар билбейт деп ойлойбуз, бирок балдар баарын сезет. Апанын маанайы, атанын сөзү, атанын жүрүм-туруму, кылган аракеттерин баары балдардын көз алдында болуп турбаса дагы, балдар интуитивдүү жагынан дагы сезип кете берет. Анан балдарга бул сөзсүз таасирин этпей койбойт. Ошон үчүн балдар үчүн дегенибиз чынында эле балдарды коргоп, аларга тынчтык берели деп атабызбы, же эл эмне дейт деп, балдар үчүн деп кала беребизби? Ошондой мамилешүүдө, ошондой газлайтер менен жашап, жабыркап, кыйналып, ыйлап, сыктап, бирок эптеп чогуу үй-бүлө катары деп ушундай ой жүгүртүү, ушундай мен эми үй-бүлөлүү адам катары каалайт элем биздин үй-бүлөлөрдө мындай кырдаал болбосо экен, мындай көйгөйлөр азайса экен. Котман кеч узар эже, сейил эже мен үчүн сонун уктуруу болду, рахмат деген экен. Бул биздин кеч, сизге да рахмат. Элмира окшойт деп атам да. Эгер жаңылбасам. Үмүттөнөбүз. Чындыгында биз ар бир уктуруунун алкагында угармандарыбызга үй-бүлөлүк радио болгондуктан үй-бүлөдө жагымдуу атмосфераны жаратыш үчүн керектүү билимдерди, керектүү көндүмдөрдү айтканга алган өзүбүздүн маалыматыбыз менен тез арада силер менен бөлүшкөнгө шашабыз. Анткени кээде билимдин жоктугунан жашообузда башаламандык болот да. Ошондуктан келиңиздер чогуу үйрөнөлү, окуйлу, жана аны жөн эле окуп койбостон аткарганга да аракет кылалы. Ошондо сөзсүз түрдө жашообузда жемишин бербей койбойт. Ушуну менен биздин уктуруубуз соңуна чыкты. Сиздер менен 1 саат бою кызматыңыздарда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болду. Буюрса кийинки жумада баса белгилеп айта кетеличи, угармандардын суроолоруна жооп бере турган уктуруубуз болот ар бир айдын айкы жумасында. Алдын ала жибере берсе. Суроолорду WhatsAppка эмес, балким Instagram баракчабызга психологка суроо деп чоң тамга менен жазып туруп жиберип койсоңор бизге сөзсүз түрдө жиберишет. Анан биз кийинки жумада кенен кесири ага чейин даярданып, анан жооп беребиз. Анда саламатта калыңыздар, үшүбөңүздөр, оорубаңыздар, жан дүйнөңүздөрдө дайым тынчтык болсун.